Жок, а сизди баягы наркотик ташыган дейби? Ошо эми Сиз жөнүндө ошондой ушактар бар эле өзү. 96-жылкыны айтат. Ооба. Жогорку кеңешке шайлоого 589 кандидат аттанды. Айрым талапкерлерди Борбордук шайлоо комиссиясы каттоодон баш тартты. Алардын бири номер 5 көп мандаттуу шайлоо округунан өзүн көрсөткөн 7-чакырылыштын мурдагы депутаты Жалалидин Нурбаев. Шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ түндүк электрондук тутумунан Нурбаевке карата токтотулган кылмыш иштери жөнүндө маалымат тапкан. Тактап айтканда 2006-жылы 6-октябрда Бишкек шаардык милициясынын тергөө бөлүмү тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 235-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык козголгон иши кыскартылган. Бул айып мыйзамсыз маңзат даярдоо, колдонуу, сактоо жана ташууга байланыштуу болгон. Кылмышты мөөнөт өтүп кеткени үчүн жаза каралбаганын, Нурбаев бул иш боюнча реабилитациялык процесстен өткөн эмес. Мындан тышкары 2021-жылы Араван райондук милициясы тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 359-беренеси боюнча документтерди жасалмалоого карата козголгон кылмыш иши дагы кыскартылган. Ал эми айыл өкмөт башчысы болуп иштеп турганда жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактылары боюнча дагы 2 кылмыш иши бар экени маалым болду. Банки заттарды мыйзамсыз ташуу боюнча Жалалидин Нурбаев бул кылмыш иши 2006-жылы эмес 1996-жылы козголгон деп ырастады. Мурдагы эл өкүлү 29 жыл мурунку окуяларын эмнегедир саясий куугунтук деп атаган. Ачык булактар боюнча ал жылдары жеке ишкерлик менен алектенип, кийин Чынар дыйкан чарбасын жетектеген. Ишкерлик менен алектенген адамга кайдан саясий куугунтук болмок эле? Ассаламу алейкум. Кандай, жакшысызбы? Сиз эмне жаңылыктан түшпөй калдыңыз? Эми Кудайдын буйругу да. Жок, буйругу болуп сиз азыр кайра катталган келип Жок, мен азыр чечимди алайын. Ал 2006-жылы андай эч кандай неме жок. Эми жок нерсени. Жок, а сизди баягы наркотик ташыган дейби? Ошо эми ошондо айтып атайын, кайсынын негизинде айтып атат. Жок, ал ошондой эмес беле. Ал жөнүндө биз өзү негизи мурда деле мен эми сизди сыртыңыздан билем да. Сиз жөнүндө ошондой ушактар бар эле өзү. 96-жылкыны айтып атат. Ооба. 2006 жок андай. 96-жылы демек ташыгансыз да? Жок, андай жок. Анан эмне сөз? Эми саясий исмелер. Парламенттин жылуу креслосуна кайрадан отургусу келген мурдагы депутаттын окуясы, репутацияны булганышы же андан дагы жаманы, козголгон кылмыш ишин эске алганда моралдык жактан депутат болууга укугу жок. Кезинде банки заттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенген адам өзү кантип мыйзам жазып, алардын сакталышын көзөмөлдөй алат. Кылмышты мөөнөтү өтүп кеткени үчүн жаза каралбаганын, Нурбаев бул иш боюнча реабилитациялык процесстен өтпөгөн күндө деле анын укуктук кесепеттери болорун эске сала кетели. Мындан тышкары күмөндүү өтмүшү бар адам шантажга жана манипуляциянын алдында алсыз болот. Таза эмес саясатчы мамлекетке жана анын жарандарына зыян келтирүүнү көздөгөндөрдүн колундагы курал болуп калышы толук мүмкүн. Андыктан мыйзамды сактап жашаган талапкерлерге добуш берели. Бардык тандоо жарандардын колунда.